Салам достор, Кыргыз шоу-бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Гүлжайна Атаканова кимден кош бойлуу? Актер Аскат Сулайманов банан эмнеге кыйшык өсөт? Эрчи Нурлан Насип 2 кабаттуу ресторан ачууда. Дайыр Исмадияровдун жандуу үнү сизге жагабы? Маалымат каражаттарында Гүлжайна Атаканова кош бойлуу экен. Сүйүктүүсү менен наристелүү болуу кубанычына балкып турган чагы деген маалымат тарап кеткен. Бул тууралуу Гүлжайна айымдын өзүнө байланышканыбызда ал төмөндөгүдөй жооп берди. Мен тууралуу жүрүп жаткан сөздөрдү социалдык тармактардан окудум. Бул маалыматты бир сайт жазыптыр. Алар менен талашып тартышкым келбегендиктен жоопсуз калтырдым. Азыр мен бул ушакка жооп кайтарып, кайрадан элдин көңүл чордонуна калгым келген жок. Мындай маалыматтарды убакыт сааты келгенде өзүм берем. Андыктан бул суроону жоопсуз калтырып турганым оң. Буюрса жакында чыныгы жаңылыкты айтам, деди ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Саламатсыздар, биз азыр балыкчыда тойдобуз. Белгилүү актер Аскат Сулайманов өзүнүн жеке Instagram баракчасына кызыктуу жана ойлондурган видеону жүктөгөн. Анда ал инеси жеп жаткан банан эмнеге мындай кыйшык өсөт деп суроо узаткан. Ал эми инеси жооп бере албай калганда башка маймылдан сурап көрөйүн деген. Анан карасам могу көбүч банан жеп атыптыр. Өзүң маймылчысыңбы? Эме болуптур. Эмне үчүн могу жеп аткан бананың мындай кыйшык болуп өсөт? Неге? Маймылдар мындай деп ойлонбойт да, андай бушак койсо болду. Жок, жеп анда эмес. Эмнеге кыйшык өсөт? Түз эмес. Эмне үчүн? Билбейсиңби? Жок. Анда башка маймылдан сурайынчы бар. Ал эми сиз банан эмнеге кыйшык өсөрүн билесизби? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Нурлан Насип жакында 2 кабаттуу ресторан ачат. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазды. Ырчы бизнес ачуу анын ырчылыктан кийинки кыялы экенин белгилеген. Анын маалыматына караганда, ресторанда чыгыш жана Европа ашканаларынын тамактары болот. Бизде күнүгө жумуш бир жаңы жылдык оформление менен кирели атабыз. Ичин көрсөтпөй турайын, эми ачылышта барыңыздар келип көрөсүздөр. Ырчы Данияр Исмадияров өзүнүн жеке Instagram баракчасына жандуу үнү менен ырдап жаткан учурдагы видеосун жүктөгөн. Айрымдары үнү жок, ырдабай эле койсо дешсе, башкалары үнү жакшы дешүүдө. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Колдорумда жалоорум сылагансың чачымды, ойготпо өткөн сезимди, кыйнабачы жанымды, козготпо жалгыз сен билген эч ким укпас зарыңды. Белгилүү тамашоочу Азамат Исмаилов өзүнүн жеке Instagram баракчасына кумус чертип жаткан видеосун киргизип, биздин борчиктерге арнап ыр жаздык. Кыздын кырык чачуу улуу деп биринчи Айсулуу Тыныбекованы ырдадык. Анан кийин Руслан Царев, Калы Алтымыш жана алгачкы алтын тагынган Жоламан Шаршынбеков баарыңарга рахмат. Жана ошондой эле алдыда чыга турган жалпы борчиктерге ийгилик деп жазган. Айсулуңай тарыхка бекем жазылды. Сарев менен Калынын балбандыгы билинди, эмгеги текке кетпестен мойнуга бронза илинди.
жоламан болсо красавчик, атагың кетти алыска, ат дышы күрөш көргөздүңө бардыгы берди калыспа. Мекениңди тааныптың бекен туруп намыска, башкалар капа болбосун ойдолду болот жарышта. Эми буюрса эртең мекенге кайтып келсеңер, аэропортко консоңор. Бул жактан чиновниктер барышса, алдыңарга ардактап кызыл килем салышса, кыскасын аларга айтарым, тетиги Гусейнди тоскондон дагы силерди жакшыраак тозуп алышса. У нас Баткак, у нас сегодня Баткак. Пусть ваш день будет успешным и прекрасным. Классно! Вау! Сегодня у нас Баткак. Тан-таран-тан-тан. Тан-таран-тан-тан.